Бул бада Ош шаарынан мындай 2 бөлмөлүү батирди сиз таппайсыз. Басы дагы жарашыктуу, ремонту да жаңы свежий болуп бүткөн. Туугандар, biz азыр Ош шаарында аэропорт 3 адресте турабыз. Мына ушул дом 103 серия, жалпысы 4 этаждагы, biz 4 этажда турабыз. Мен биринчи бөлмөлөрдүн бирин көрсөтө турган болсок, туугандар, караңыздарчы. Жапжаңы свежий болгон ремонт. Эч ким тип көп убакка чейин жашай элек деп да айтсак болот. Сиз сатып аласыз, анан сразу бул жерде жашоону улантасыз. Буга чейин ээси өзү ушул жерде жашап келген. Азыр мен силерге азыр көчө тарабын көрсөтө турган болсом, мынакей парковкалар аэропортто аябай кеңири, домдорду көрүп атасыздар. Мен азыр мына жагын көрсөттүм. Эң башкы жагына келе турган болсок, улуу эмес, өзүнүн жашына койгон мондай пластик айнектеринен бери жүрүңүздөр. Бул биринчи бөлмө болду. Азыр экинчи бөлмөгө келе турган болсок, баягы конок бөлмөсү, гостевой, ушул жерде келген кеткен меймандар ушул жерден тососуздар, үйлөрүнө узатасыздар. Анан балконго келе турган болсок, мынакей туугандар, караңыздар, мына балкондор деле кеңири болот экен. Өздөрү көргөндөй эле балкондордун жакшынакай могу пластик менен жаап коюпту. Домдун аркы бетин көрсөтүп атам. Мына ушул жерде бир ишкана бар экен, могу сууну прокачка кылып бере турган. Ушул жерге билгендер болсо комментарийга жазып коюңуздар. Анан могу документтерге келе турган болсок, документтери так дана. Жалпы аянты мына ушул жердики 46 метр квадрат. Жаккан болсо сразу сатып аласыздар туугандар. Жүрүңүздөр. Мына ушул жерден түз кирип келесиздер. Өздөрү көргөндөй мына главный проход, мына ушул эшиктен түз келесиз. Мен азыр көчө жагын мынакей подъездин алдын көрсөтүп атабыз. Биз 4-этажда турабыз. Таза тыккан, өзүнүн жашына койгон бирон эшиктери менен бул жер перехожкада аябай кеңири. Жүрсөңүздөр туугандар, жакшы жактарын айта турган болсок, мына ушул квартирада эмне болгон болсо, баардыгы тең ушул жерде калат экен. Көрдүңүздөрбү? Бул жерге газ келген, суу келген, свет келген, баардык тең центральныйга уланган. Өздөрү көргөндөй эле но газ плитка, холодильник, анан мына жерде стиральный машина, кухня, мебель баардыгы тең ушул жерде калат экен. Эжебиз бир гана көрпө төшөгүн алат экен дагы, сумкасын алып эле сизге бошотуп чыгып кете берет экен. Мынаны караңыздар. Сиздер таза суу ичем десеңиздер, мына ушул жерде таза суунун фильтри дагы бар экен. Азыр мен мындай кылып эле көрсөтүп коеюн сиздерге. Ой, көрсөтүшүм кыйын болуп атат. Мына достор, караңыздар. Буну да бир канча акчага коюп, атайын таза суу ичели, таза суу ичип жашайлы деп койгон экен. Кухня мебелди да көрдүңүздөр. Суу келген, свет келген. Анан мына ушул жерге келе турган болсок, бул жуунуучу бөлмөлөрдүн бири. Ой, бул жакты да аябай келтирип коюптур. Бул үйдө негизи скромный адамдар жашайт экен. Карасаңыздар, полуна келе турган болсок, кафелден мына көрдүңүздөр, душту караңыздар. Айристон бар, раковина бар. Анан бул жакта ажаткан кыла турган жерлерден бери өзүңүздөр көргөндөй эле скромный болуптур баардыгы теңчи. Биз азыр Ош шаары аэропорт дом 3-тө турабыз. Кимде ким ушул батир силерге жаккан болсо, жакын достор менен бөлүшүп коюңуздар. Чынын айтайынбы? Ош шаарында мына батирди таппай каласыздар. Аэропорт өзү тынч райондордун бири, жашоо да ыңгайлы. Ремонттор жапчаңы моющий обой жабышылган. Анан кийин ламинаттары да төшөлгөн көрүңүздөр. Эшиктерди карасаңыздар, эшиктерде чык деп сонун болуп ачылат экен. Жыгач эшиктен экен. Документтери тактана. Ушул видеону жакын достор менен бөлүшүп коюңуздар. Охо KG каналына катар элек болсоңуз катталыңыз. Биз Кыргызстандагы арзан кыймыл сүнүттөрдү жарнама кылып берип турабыз. Домдун алдына келе турган болсок, караңыздар, негизи аябай кеңир экен. Биринчи подъезд, ушул жерден көтөрүлгөн болсоңуздар, түзө 4 этажга чыгасыз. Фасадтарын көрүп атасыздар. Жалпы 100-чү серияда биз айттык. Мына ушул жерде сиз түнкү саат 2-де келесизби, же 5-те келесизби, же келбей коесузбу? Мына жерде парковка аябай кеңир экен. Каалаган убакта келесиз, карасаңыздар, машинаңызды коюп, үйгө эс алган кете берсеңиздер болот экен. Анан мына ушул жерде балдар ойнойт турган жакшынакай болгон кичинекей аянтчалар дагы бар экен. Негизи тынч райондордун бири экен. Мынакей достор, биз азыр силерге жакшы кылып бир катар обзор кылып көрсөтүп бердик. Видеону достор менен бөлүшүңүздөр. Эгерде мына ушул 2 бөлмөлүү батир жаккан болсо, сиздер тезирээк акчаны шытыр эсептеңиздер дагы сатып алыңыздар.